Техникалык тузду сатып алуу үчүн быйылкы жылы 2 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнүп, анын 1 миллион сому Ош тазалык муниципалдык ишканасына которулган. Анткени аталган ишкана шаардын 87 чакырым жолун, аялдамаларды жана тротуарларын тазалайт. Кыш мезгилинде жолдогу карды, музду эритүү үчүн шаарда атайын 4 ишкана моюнга алган. Алардын бири Ош тазалык ишканасы. Учурда 130 тонна кумду, 38 тонна тузду түшүрүп, атайын кампаларга даярдап койгон. Ал эми техникалары дагы 100% оңдоодон өтүп, кышка толугу менен даяр. Ош тазалык ишканасында 57 машина болсо, анын 15-и күнүнө ремонт иштерин талап кылат. Анткени бардык техникалардын эскилиги жетип калган. 30 жылдан бери таңкы 4-тө ишти баштаган Абсалам Алыматовдун жумушунун жарым күнү техникаларды оңдоо менен өтөт. Бирок жумушунун оордугуна деле даттанбайт. Анткени элдин ыраазычылыгын алуу анын башкы принциби. Ишем ар түрдүү болот. Азыр эми мына күзгү мал ишкөбүрөөк болуп атат, оорураак болуп атат. Аз қалды, жеңілдеп қалды қайла ішіміз. Ор болады, жеңіл болады, іш жұмыс шында екен да. Техникалар жаңысы бар, ескісі бар. Бұлардың келгенде 3 жыл болды. Бұзылған жерін алып бәрі запчасты. Негізінен тазалық ишканасынын автопаркы бүгүнкү акыбалы начар, себеби техникалар эскилиги жеткен бардыгы. Ошого карабастан биз өзүнө-өзү каржылоо ишкана болгондуктан бүгүнкү күндө техникалар 100% чыгарсак да күнүнө ремонтко киргенде 15-20%. Тазалык муниципалдык ишканасынын карамагында туз кум себүүчү 4 техника бар. Ал автоунааларда атайын туз себүүчү техникалар эмес. Уна тузду жүктөп алып, жумушчулар кол менен себишет. Быйылкы жылдын эсебинен аталган ишкана атайын кар сүрүүчү, шыпыруучу шаймандары бар 2 техника сатып алды. Бирок 2 техника менен маселе чечилбейт дейт аталган ишкана жетекчисинин орун басары. Мында бизге тазалык ишканасына жетишсиз, себеби бизде Масалия проспектisi кен көчө болгондуктан 2 трактораны эгер кар көп жаап койсо сүрүп кете албайт. Ошон үчүн биз келишим негизинде дагы ушундай жеке адамдарда ушундай техникалар бар экен, кышта кар сүрүп жол тазайтат техникалар. Ошол менен келишим түздүк. Ошондо тазалык ишканасы жалпы 4 техника болуп атат, кар сүрө турган. 4 техника тең бүгүнкү күндө толугу менен даяр. Ал эми жашылдандыруу көрктөндүрүү чарба комбинаты 30 тонна туз, 40 тонна кум даярдашкан. Ошондой эле карды сүрүп тазалоо боюнча 5 техника бөлүнгөн. Аталган ишкана Курманжандатка, Ленин, Рыспай Абдыкадыров жана Наваи көчөлөрүндөгү жолду карайт. Жалпы 12 кызматкер кыш мезгилиндеги жумушка бөлүнгөн. Азыркы быйылкы жылдын 4-кварталында бөлүнгөн акчаларга ошо бардык белгиленген туз, кум, инертий материалдар алынды. Мүмкүн ушул да жетип кетиши, эгер ушундай болсо жетип да калышы мүмкүн. Бирок жаңы жылдан дагы акча каралат. Бардыгы тендерге жарыяланып, тендер аркылуу сатып алганбыз. Өткөн жылы Ош шаары боюнча техникалык туз 500 тонна көлөмдө керектелген. Анткени кыш узак болуп, кошумча да сатылып алынган. Учурда 287 тонна туз, 290 тонна кум түшүрүлүп, кампаларда сакталууда. Эгерде кыш өткөн жылдагыдай узак болсо, кошумча сатып алууга мүмкүнчүлүк бар дейт жолдор башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. Негизден даярдык жакшы. Жылда аткарып эле. Ошондой эле быйылкы бизде УДга жол башкармалыгына атайын техникалар бөлүнүп берилген, спецтехникалар. Ошол техникаларды колдонобуз. Кудай буюрса, ошондой эле КГДМ деген бир чоң машинабыз бар. Ага лопатка койдурганга отвал деп коет, аны илгенге растап атабыз. Ошондой эле КАМАЗ, чоң КАМАЗыбыз бар. Ага отвал илгенге растап атабыз. Автогрейдерибиз бар. Даярдык жакшы. Кудай буюрса жакшы эле өтөт. Ош шаары кышка толугу менен даяр. Кыш мезгилинде карды тазалоого 50 кызматкер бөлүнгөн. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.